Урматтуу журналисттер, ар бир партиянын ичинде шайлоо алдында өзлөрүнө гана тиешелүү болгон эрежелер болот. Биз да шайлоо убагында Кыргызстанды округтарга бөлүп, ар бир округка бирден кандидат байлаганбыз. Алган добушуна жараша, аз алгандар орун бошотуп, көп добуш алгандар артынан келет деп жигитче кол алышып, бул келишимди кагаз жүзүндө видео камералардын алдында окуп, кагаз жүзүндө түшүрүп, нотариалдык жактан ал бекемделген. Бирок тилекке каршы биздин партияда ошол шертин бузуп, орун бошотпой койгон адамдар болгон. Ошон үчүн партияда 3-4 арттан көп добуш алган 3-4 кандидат депутат болбой калышты. Бирок 3 жылдын ичинде чыр кылбай жадаңча карастан алар өзлөрүнчө сүйлөшүп ал маселени чечкен. Нарын областында Нурбек Сыдыгалиев менен Алмамбет Шыкмаматов иштешкен. Алардын ортосунда шерттешкен жеке өзлөрүнүн келишими болгон. 2,5 жылдан депутат болобуз деген. Экөө нарында иштешти, добуш алып келишти. Мындан бир убакыт мурун Алмамбет Шыкмаматов Сыдыгалиевге орун бошотуш керек эле. Бирок анын башына мүшкүлүк түшүп, иш козгоп, куугунтуктап атканда, мен үстүмөн да ошондой партиянын үстүнөн жалпы эле ошондой куугунтуктоо болуп атканда, мандатын алып коюу аны жардан ары түртүүгө, өлгөнгө көмгөн кылгынга барабар эле. Ошон үчүн Сыдыгалиев да аны талап кылбай келди. Экөө дос, бир жерден, бир курактагы адамдар. Мындан бир топ убакыт мурун Алмамбет Шыкмаматов өз мандатын менин көзүмчө башка партиялаштардын алдында Нурбек Сыдыгалиевге өткөрүп берем деп чечкен. Нурбек Сыдыгалиев партиянын тизмесинде 21-чи болуп турат. Бирок анын алдындагы адамдар орун бошотуудан баш тартып жүрүшкөн. Оор татаал сүйлөшүүлөр бул боюнча тынбай болуп турган. Ал иш мени менен кеңешип сүйлөшүүлөр жүрүп болтурган. Анан сүйлөшүүлөр жыйынтык берди. Бирок дагы бир тоскоолдук бар эле. Баары менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин дагы бир тоскоолдук бар эле. Ал мен болчу. Анткени мен эртең акталып мандатымды кайра алып келсем, Алмамбет өзүнүн доосу Нурбек Сыдыгалиевге бошоткон орунду мен кайра алып коет элем. Турады. Алып коет. Ошондуктан мен 23 декабрь күнү атайын билдирүү жасадым. Эгер соттон акталсам, сот мандатымды кайтарып берсе дагы мен парламентке келбейм дедим. Ал кезде көбү түшүнбөдү. Эмне үчүн жылан чакпай, жылкы теппей Текебаев ушундай билдирүү жасап атат деп. Мына маңызы мен бүгүн айтам. Эгер Алмамбет доосуна мандатын өткөрүп берсе, мен ал мандатты келип алып койсом болбойт. Партияда ушул сөзгө турган ушундай бир сөзгө туруш керек. Менин алып койгонум болбойт деп биринчи күнү жок, бирок болуп калышы мүмкүн болгон мандаттан баш тартты. Мына ошондон улам Шыкмаматов мандатын өткөрүп берди. Анткени башка тоскоолдук, башка шылтоо калган жок. Мына бүгүн Нурбек Сыдыгалиев биз менен, биз жаңы фракциянын лидерин тандадык. Бул жаш кызыбыз Айсулуу Мамашева бул орунда татыктуу иштейт деп мен ишенем. Урматтуу журналисттер, дагы бир кырдаалга көңүлүңүздү буруп койгум келет. Фракциянын жыйыны партиянын офисинде болуп турат. Фракциянын теги, происхождение, келип чыгышы бул партийный. Партиядан келип чыгат. Фракциянын атасы партия. Бирок көп убактарда байкайсыңар, депутат болгондон кийин өз киндигин өзү кестим деп партиясын унутуп кеткен адамдар, фракциялар көп. Атамекен партиясы андай, фракциясы андай болгон эмес. Мен түрмөдө болгонбу, же митингтерде болобу, партия уюштурган депутаттар бардык жерде катышып жүрүштү. Мына ушул офисте дагы депутаттарыбыз акча жыйнап 3-4 жылдан бери бутуна тургузуп, депутаттарыбыз мындай акча жыйнап ушул жерде партиянын офисин куруп беришти. Муну Текебаевдики деп
кайра азырга чейин көргөзүп жүрбөйбү. Мына бүгүн дагы өзүлөрүнүн жиналышын партия менен кеңешип, партиянын офисинде жиналышты өткөрдүк. Мен ойлойм, баары татыктуулар абдан көп, бирок бүгүнкү кабыл алынган чечим ушул бүгүн кырдаал аныктаган, бүгүнкү керек чечим болду. Анткени коомчулук реалдуу жаңыланууну, жаңы адамдардын келишин каалап турат. Февралдын аягында, марттын башында мен партиянын съездин чакырам. Ал съезде партиянын жетекчи органдары, ошонун ичинде саясий кеңеши, радикалдуу жаңылануу болот. Жаңы адамдар, жаштар келет. Балким партияда тизмеде дагы ушул көпчүлүгү мына ушундай жаңы жаш адамдардан болот деп турам. Рахмат. Айтып кетсең жана Болотшер сыяктуу 4 адам ошол демек мурда убадаланган нерседен улам баш тартып атышат же ушул сиздин саясатыңызга деген сыяктуу. Эми баары Сыдыгалиев Нурбек депутат болуп келсин деп орун бошотуп атышат. Мен жана айткандай айттым го. Нотариалдуу көөлөндүрүлгөн алардын 2015-жылы берген убадалары бар. Ошол убадаларын бүгүн аткарды. Кеч болсо да аткарганына мен рахмат айтам. Ошол сиз Алмамбет Шыкмаматовду айтып атасызбы, биздин келишимдердин көбүнө макул болбогонун, өз билимдик менен иш алып баргандан кийин ушул нерселер болуп атат да деп айтып атасыз да, Жок. Кандай? Алмамбет Шыкмаматов башында келишимдер болгон эле деп атпайсызбы? Что за разногласия с Алмамбетом Шыкмаматовым? Скажите, пожалуйста, Мурбек Черкешевич. Сиз туура эмес айтып атасыз. Алмамбет жигитчилик сөзүндө туруп бошотуп берди. Мурун бошото албайт эле, анткени аны талап кылган эмес. Алмамбеттин башына иш түшүп, соттойбуз, камайбыз деп куугунтуктап атканда эч ким анын мандатыңды бер деп талап кылганга жетип барбайт эле. Мандатты сурасаң, бул өлгөнгө көмгөн кыз жардан ары түткөнгө бара алат эле. Нурбек Сыдыгалиев анын досу катары ага барган эмес деп айтты. Мына азыр кырдаал келди, бар жазып берди. Мен да ордумду бошотуп бердим, барбаймын деп. Мына ушунда арызын жазып Нурбек Сыдыгалиевге орун бошотуп берди. Болотшер жана башка партия мүчөлөрүнүн чыгышы боюнча Эми алар тизмеден чыкса да, тизмеден чыкпаса Сыдыгалиев келбейт эле да. партиянын мүчөлүгүнөн чыккан жокпу алар? Болотшер чыккан жок, калгандары партиянын мүчөсү болушкан эмес. Кандидат болушкан. У вас не было никаких разногласий с Алмамбетом Насиром Кадровичем? По этому вопросу? Вообще у вас были какие-то разногласия? Потому что он причиной своего выхода из партии и прекращения досрочных депутатских Я дал объяснение по поводу сдачи мандата. Это было предусмотрено внутрипартийным соглашением. Он сделал то, что должен был сделать уже давно. Когда он должен был? Давно должен был. Но были разные обстоятельства, которые воспрепятствовали этому. Это уголовное преследование самого Шыкмаматова. В такое время ни один партиец не просил сдать депутатский мандат. Это было равносильно бы равносильно предательство. И долгое время шла тяжелая, сложная работа с кандидатами, чтобы они освободили место для Сыдыгалиева. Как раньше заявил, Шыкмаматов и Сыдыгалиев работали по Нарынской области. У них была договоренность, что один другому уступит место, чтобы оба могли поработать в парламенте. И сейчас препятствий нету. Кандидаты, которые занимали место впереди Сыдыгалиева, вышли из списка. В свою очередь я заявил, что вдруг, если получу мандат, я отказываюсь от этого мандата, чтобы не нарушить эту рокировку. То есть они заранее написали эти заявления, получается? Не знаю, когда. Заранее, вот уже полгода идет с ними переговоры. Кто-то раньше написал, кто-то позже. Но сегодня наступил момент, когда уже невозможно дальше, нужно было это сделать. Но вы не ругались с Шыкмаматовым, Нет. никаких разногласий Нет, теперь по поводу партии. Как я уже видели, как уже до меня сказали, что в партии царит единство. Всегда было такое единство, даже сложное время. Есть внутрипартийная дискуссия, демократия. Кто-то проигрывает, и каждый по-своему принимает этот проигрыш. Но сегодня те, кто проиграли, выбрали верное решение, вели себя достойно, проголосовали за
молодого кандидата. За Нурбека Сыдыгалиева. Нет. За Мамашева. Ушу нарындан чыккан дагы бир талапкер Акталардан чыккан жана Кылыч деген жигит тууралуу дагы маектеринде мындай тарынып калган сыяктуу сөздөрдү Эми тарынат, ал көп добуш ала алган эмес. Анан көп добуш алган, андан көп добуш алган адамдар бар, бирок айттым го, алдыда бир нече киши, аксакалдар да бар арасында. Шайлоо алдында берген убадаларын бузуп, добуш албасыдан кетпейбиз деп туруп алышкан. Болот шаар. Анан жок, болот шаар эмес. Кетпейбиз деп туруп алышкан. Ошон үчүн о арттагы Акталалык кандидат эмес, 21-чи болуп турган Нарындык Нурбек Сыдыгалиев дагы парламентке келе албай калган. Мына эми ушулар менен көп мындай сүйлөшүүлөр болду, көп жылдан бери. Ака, ука деп ар кандай сүйлөшүүлөр болду. Мына ошол жазып беришти. Алар тиги парламент мындай тизмеден чыккандан кийин кезеги менен Нурбек Сыдыгалиев келди. Ага, лидерликтен кетсе да депутат болуп кала берсе болобу беле, лидерден түшсө дагы Аманбек Шыкмаматов. Ал депутаттыгын таштады. Депутаттыгын таштады. Сөзүндө турду. Фракциядан эч чыкпай койгонго эч немеси жок. Ким ал депутат болбогон? Мен да фракцияда жокмун. Мен партиянын лидермин, бирок фракцияда жокмун. Сиз мындай странный вопростарды берип атасыз. Мен партиянын төрагасымын, бирок фракциянын мүчөсү эмесмин. Анткени мен депутат эмесмин. Депутаттыгын таштаган адам фракциянын лидер болуп кала албайт карындаш. Ушундай. 2026 шайлоо кандай даярдыктар болот? Абдан жакшы. Кимдер болушу мүмкүн да, ким кандай жүздөр болушу? Канча пайызга өзгөрүшү мүмкүн курамы мисалы адам экен? Көп өзгөрөт. Өткөндө да көп өзгөргөн. Жарымдан көбү жаңы адамдар болот. Жарымынан көбү. Съезде Жаштар да болот. Каралат, Мына көрдүңөрбү? Жаңалануу бүгүн башталды. Рахмат.